Eğer adam büröge kapı olup kal 3 gün rasaqtab jüre verse, rak oorusuna alıp kelет eкен da. Rak menen ooruganda dizilдеп көсө көпчүлүгү бирөө kapı болгон кишилер экен. Адам kapı olup geçirбей жüre verсең, анда көп ооруга жолугат экенсиң да. Ошого 3 күндөн ашык капа кылып жүргөн болбойт. Бүт ошол ооругандарды караса, ошол бирөөгө тарынган, geçirбей жүргөн, kapı olup жүргөндөрдөн пайда болот экен да. Изилдеп чыгып турушун, илимий изилдөө бар экен. Ошо сүннөт бекерден сүннөт эмес да. Мен эч kapı болбойм таксырым. Мени мечиттен кууп чыккандарга деле kapı болгон эмесмин. Анткени бул жашоо пайгамбардын тарыхында тартип ошондой. Ыйман жол тартип ошондой. Баарына жакпайсың. Анан экинчи бир нерсеси мен ошо кылып аткан нерсем Кудай үчүн кылып аткан кызмат үчүн көрүп атам деп ошондон рахат алам кайра. Эгерде мага көп андай сөздөр башка болот, кеде ушундай түрткөндөр бар, андан рахат алам. Анткени мен пайгамбардын жолунда экем деп ошону мен түшүнөм, урматтуу бир тууганым. Экинчиден, биз билгенди, сиз билгенди тиги адам биз алдагандай кылбайт эле. Үчүнчүдөн, ал деле кыргыз, мен деле кыргыз, анын одон онугу мага жумшак эле туюлат. Мен деле өзүм одон адаммын. Эч бир насип болуп кеткен жерим